Мен театрда төрөлгөнмүн. Мен апам, атам şu театрда иштеген, şu театрда бири-бирине сүйүшүп, үйлөнүшүп анан. Şu анан эң биринчи чыккан кезим 8 айлыкта болгон. Апам Адалат спектаклинде жижи менен чыгыш керек да. Анан ар дайым кукла алып чыккан экен, анан мен алып чыктыр. Анан анда биз народный эл артисыбыз Немачан Неметов барды, партнеру сахнада. Шундай баланы колго берген экен, эми куурчак деп ойлогон да, мындай ачып туруп, "Япырай" деп жана кайта жооп берип койгон экен. Анан уже 7 жашымда ролго уже чыктым сахнага. Апам Уркия Салиеваны ойногондо мен кызын ойногонмун. Апамыздын карындан бери сахнада болуп, шу энди жугуп калды да. Сахнасыз жашай албайм. Театрда эми ар кыл жанрлар, анан ар кыл улуттук спектакльдер коебуз. Албетте биз ар бир улутту ойноштон алдын ошо улутту жөнүндө үйрөнөбүз, культурасыны. Масалан, Үмүттө мен алдейди үйрөндүм, ырдашты, кыргызча. Кыйын болду, бирок үйрөндүм. Биз анан Англияга Шекспирдин Ричард Уч менен барды. Аларды культурасыны үйрөнүшүбүз керек. Мен өзү коренной Ош шаарынын тургунумун. Эми биз Ошубузу эмнеси менен ажыралат? Биз көп милдеттүүбүз да. Мен уже кичинекей кезимде кыргыз досторум, орус, немис, бурун немистер да көп болгон, кәрістар, улуттуу, көп улуттуу шаарбыз. Мына азыркы күндө да биздин театрыбызда бийчи кыздарыбыздан бардыгы кыргыз кыздар десем болот, жетекчиси орус кыз Оксана. Жакында мына бизге кыргыз актерлар келишти, Аделет, Гүлшан, Иман, ошо балдардагы мына спектакльде көрдүңөр, ойношот, Жусупта да ойношту, Үрөй перисиде да ойношту. Алар эми акыркы спектакльде үзбекче сүйлөштү. Но бирок bundan алдыңкы спектакльде кыргызча сүйлөшө берди, биз үзбекче. Бул дагы бир практика да. Зритель үчүн да, бизи зритель буну жакшы кабыл алып атат. Чүнки бизи зритель дагы аралаш. Алар даже это удобный болуп атат да. Бир зритель келсе, хам кыргыз, хам өзбек, и спектакльде кыргызча, өзбекче, русча тексттер болсо, бардыгы түнүктүү болуп атат. Анан бул театрыбыз эми биздин театрыбыз, мен айта алам, эки миллетти ортосунда чоң көпүрөбүз.